Саламатсыздарбы? Бизди көрүп жаткан жалпы кыргыз эли. Менин эми түгөлбай казакка болгон урмат сыйым бул жерде отургандардан өзгөчөрөөк, башкача. Биринчи А тамгасынан үйрөнгөндөр барбы? Тамганы кол көтөрүп коңула. Ким А тамгасынан баштаган? Биздики атуу Ядан баштагансыңар, ал мен деген сөз кыргызча. Мен Тыдан баштагам. Апам азыркыга чейин айтат да. Апа, кандай болот Ты тамгасы десе, атам мынтип койтмуш да, бир эки тактайды койчу, бирөөнү жерге кагып турган, бирөөнү мындайдан кагып атыпчы. Мына балам могу чоң Ты депчи. Биринчи Адан эмес, мен радио Алмада илинип турат эле, ошондо насихатты укчу экенмин, азыр эстесем. Анан ушул киши ким апа, ушул киши ким ата дей берсем, ой, бул Түгөлбай Казаков деген киши. Дем баласын деп коет да, нары бери басканда, ай, бул Түгөлбай деген киши деп коет. Анан ошо Ты тамгасынан үйрөнөм да, анан Түгөлбай экен өзүнө деле айтып жүрөм, Ты тамгасынан баштагам депчи. Бул чачты агарта турган аялда сыпат жок экен. Деги эле бул ааламда Кудайдан башка эч кимде сыпат жок да. Анан Кудайдын мээрими төгүлгөн гана кишинин чача агарат дейт го. Бүгүн эми ушундай бир жакшы, бир мээримдүү заманда жашап атасыз. Айланаңыздын баардыгы урматтап, сыйлап турат. Анан мен Түгөлбай эке менен көп аралаштым. Анан бул кишини бир сүйлөшкөн адам ойлоп калат да, нараак баргандан кийинчи. Менде эле кишидир, байбе, муну аябай акылдуу дейсиңер го депчи. Жок, бул киши ошол сиздин деңгээлиңизге түшөт. Сүйлөшүш үчүн. Түшөт дагы сенин деңгээлиңен, анан ар кандай адамдарга жолугат, ошолордун деңгээли менен сүйлөшө берет. Мисалы, бир жакшы юридикалык билими бар адамдар менен отурат, алар бул кишиге сүйлөбөйт. Жана аарынып аккан, алманы кыйыштыргандар бар, алар бул кишинин жанында сүйлөбөйт. Бул киши бардык тармакта илим алган киши. Ушундай киши менен чогуу жүргөндө биз эки жагыбызды карап сыймык экөөбүз кадимкидей өмүрүңүзгө береке берсин, өргөңүзгө жай келип калды, көлөкө берсин. Талпынып таалайын издегендерге сиздей тапандыкты дагы бөлөкө берсин Кудай. Анан айта турган сөздөрүбүз көп, булам ортосунда кирип чыгып турабыз. Жана WhatsApp окшоп. Ооба, туура айтасыз.